Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулгандар болсо дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен деле биз өз көрсөтүүбүздү алдыны көздөй уламакчыбыз. Тагыраагы студиябыздын мейманы келип отурат, Жакындан тааныштырып өтөйүн. Өрчө, шоумен, көп кырдуу талант, өзүнчө эле красавчик десек да болот. Темир Дамирбеков бүгүн бизден конокто. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Уйку канбай, каяктан келдиңиз? Үйдөн келет. Кайдан келет да, кайдан келбегиле. Жакында элесиз. Үйдөн келдим. Андай сапатым жок менде. Красавчик деп тааныштырып аткан эле өзгөчө болчу. Өзүнчө эле дегенибизде настроение көтөрүлдү эле, бирок каяктан келди. Башка учур болсо билбейм, бирок Орозонун учурунда үйдөн эле келет да точно. Тамаша. Жалпы ЛТР телеканалынын сүйүктүү телекөрүүчүлөрү, сүйүктүү көрөрмандар, барыңыздарга кутман таң. Мына ушул кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар куту болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жаратканым жалпы жүрөктөгү максат тилектерибизде кабыл болсун. Орозо кармадыңыз. Буюрса, быйыл 6-жыл үзгүлтүксүз. Орозоңуз кабыл болсун дейли, учурдан Орозоңуз кабыл болсун. Болсун. Эртең мененки таңды ушундай негизи баягы тамадалар, өзгөчө шоумендер уйкусу канбай, башкача турат да, анан кийин. Жо, негизи тамада эмес, негизи чыгармачыл адамдын өзү ушундай болуп калган. Анткени баягы чыгармачылык деген бул жанагы эртең мененки саат 8-тен 5-ке чейин эмес го бул. Бул ушул көбүнчө эртең менен ушундай эфирлер гана болбосо, негизи ушул жумуш түштөн кийин тагыраагы кечинде башталат. Ушул тойлор, жакшылыктар, концерттер кечинде. Андан сырткары көбүнчө студияларда түнкүсүн иштейт. Эмне себептен? Себеп дегенде түндө элдин баары уктап, уже жанагы ызы чуу азыраак болуп калат го. Ошон үчүн көбүнчө запистерди, үн жазуу процесси көбүнчө ошо түнкүсүн болот. Атайын ошол тынч учурда. Ошон үчүн чыгармачыл адамдар көбүнчө таң аткачакта иштеп, анан кийин ошол обедке чейин уктап калат. Темир мырза, айтсаңыз, дегиле студиядан көрүшпөгөнүбүзгө көп болду дегиле. Көп болуп калды. Эми чыгармачылык жаатыңызга кайтып келе турган болсок, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Эмнелер болуп кетти? Ошолор жаман окуялар болуп кетти го. Былтыр негизи ошол чыгармачылыкта жүргөнгө быйыл 6-жыл. Анан былтыр ошол 5 жыл болгон учурда мен ошо Борборкала Бишкекте жалпы элибиздин ак батасын алып шоу кесүү концертин берем деп жүрөгүңдү ача-ачаттуу концертти уюштурганбыз. Анан 6-март күнү, анан 7-март Жалал Абад, 8-9 март Ош, 11-ден 21-ине чейин Баткен областында болчу, бирок тилекке каршы бир күн калганда жанагы өкмөттөн токтом чыгып калды. Ушундай эл чогулган жерлер, маданий спорттук иш-чаралар баары токтотулсун деп. Бир күн калганда 5-март күнү токтотулуп калган концерт. Алгачкы Демек ошол учурда айымдарды да куттуктап алууга мүмкүндүк болгон экен да? Ошон үчүн анан баягы мен туугандарым келген, алыска өзүмдүн кичи мекенинен, Казакстандан келди, чет өлкөдөн апам келген. Бирок эч нерсе эмес, негизи элибиздин ден соолугу. Ошон үчүн ошол токтомго баш ийип, мен дагы ошол концерт жылган, бирок концертти быйыл бермекпиз. Ошон үчүн азыр эми мындан ары ушул күзгө жакын ушул баягы мөмө жемиш бышкан береке төгүлүп турган маалда концерт берейин деген өтө жакшы ниеттерибиз бар. Негизи Темир мырза, кичи мекен деп калбадыңызбы, өзүңүз каяктыксыз? Сонун сурагыңыз, каяктыксыз? Аябай кызыгып атат. Мекенте алыска Өрүкзарлоо, Исхак Разаковдун киндик каны тамган Баткен облусунун Аны сөзсүз кошо кетиш керек. Кенчилердин шаары болгон Сүлүктүү деген көп улуттуу шаардамын. Ушул жакта төрөлүп, чоңоюп. Жакшы. Дегиле ушул айтсаңыз, чыгармачылыкта алдыда койгон пландарыңыз тууралуу дагы кандай жаңыланууну биз уга элек чыгармалар жаралып аткандыр балки. Негизи мен ошол өтө сыймыктанып жүрөм, негизи ушундай улуу башын кичүү кылып, макул болуп дуэт аткарган ушул 40 жылдык тарапкар кыз бурак тобунда Гүлнара Калдарова эжекебиз менен эски чыгарма бар эле, ойлойсуңбу деген ошону иштеп чыктык. Анан кийин республикабыздын эмгек сиңирген ырчылары Бактияр Токторов агабыз менен дуэт жаздык. Айжүрөк Иманалиева деген эжекебиз менен Көзүңдү сүйдүм деген эски чыгарманы жаңылап, клибин тарттык. Эми ушундай улуу муун менен ушул ырдаган биз үчүн сыймык. Анткени ушундай биздей жаштарга колдоо көрсөтүп, дем күч берип, андыктан жакшы болуп атат. Эми шүгүр, эми буюрса ушундай акырындан ошолордун батасы менен иштеп келатабыз. Темир мырза, негизи оончу деп жогоруда тааныштырып калдык. Оончу дагы экенсиз. Билишибизге, байкашыбызга караганда өзүңүзгө таандык канча оон бар? Мен өзүмө таандык, менимче, ырларымдын бир
50-60% обон өзүмдүкү. Жүрөгүңдү ачач, билишимче бул казак. Жок, бул негизи өзбек Өзбек. туугандардыкы. Алардан казактар которгон. Анан казактар которуп, андан кийин биз котордук негизи уруксат менен. Эң алгачкы чыгармам бул ошол чыгармачылыкка жаңы тыштаганда сөз обону өзүмө таандык Туулган жер деген ырым бар болчу. Ошол чыгарма радиолордон аябай жакшы кетти, хит парадтардан алдыңкы орундарды алды. Анан өзүбүздүн Туулган жерден барып клибин тартып келдик. Ошентип жакшы ийгиликтер аркасынан жарала берсин дагы да болсо дейли. Анан эми баягы элибизде айтат эмеспи, жигитке 70 ыраздык кылат деп. Анан балким чыгармачылыктан сырткары биз билбеген таланттар, коомчулук билбеген дагы өнөрлөрүңүз бар чыгар. Чыгармачылыктан сырткары негизи чыгармачылыкка байланыштуу айтып берейин. Мен негизи өзүм обон чыгарам, сөз жазам. Анан көбүнчө ушул клиптерге айрым учурда сценарий жазып калам. Жакындарыма, досторума. Кээ бир ошол өзүмдүн клиптердин сценарийи өзүмдүкү. Андан сырткары мен ошол кошумча жигитке 70 ыраздык кылат дейт. Бир бизнестери менен алектедим. Кантип жетишесиз? Эми азыр негизи план менен баарына мүмкүнчүлүк бар. Ар бир адамда негизичи ал жетишпей алам деген ал адамдын өзүнүн эрки. Убакытты болгону шылтоо кылбаш керек дейсизби? дейсизби? Пайдаланган учурда көп нерсеге жетишсе болот. Биз ушундай болгону бир аз жалкоо болуп калдык. Жада калса эң оңой нерсе телефондон жакындарыбыздын абалын сураганга жетишпей калды убактыбыз. Негизи бирок убактыбыз бар бизде. Моюнга алыш керек, азыр телефон деген нерсе бизди байлап алды. Бир киргенде бир жарым саат, 1 саат убактын жөн эле короп калат. Албетте. Ошон үчүн мен андай телефондон алыспын дебейм. 1 саат мага аздык кылып калат кээде. Аябай көп кирип кетет. Дайыма эле. Эзе социалдык тармакта мен билишимче Инстаграмда көбүрөөк отурасыз, Өтө деле активдүү эмесмин, бирок аракет кылам ошол. Эми жаңы чыгармалар дел менен бөлүшүп турууга. Мага катталуучуларым зериктирбеш үчүн кээде вайндарды тартып киргизип калабыз. Же болбосо кызыктуу опростор менен суроолор менен. Деги эле ошол чыгармачылыкта жаңы ыр жаратууда ошол ырлардын тексттери туурасында акындар менен иштешесиздерби? Сөзсүз. Негизи көп акындар менен иштешебиз. Биз жазып бүткөндөн кийин обязательно сөз түрдө угузабыз обондорду, ошол улуу байкелерге сөздөрүн дагы. Маселен, мен ошол Туулган жер деген чыгармамды эң алгач, ага чейин ырым чыгарык болчу. Туулган жер деген чыгармам обонда өзүм, сөздө өзүм жазып, анан Бек Борбиев агабыздын студиясында ырдап калып, анан Бек байке чакырып калып, бул сен кимсиң? Ушундай ырчы болоюн деп жүрдүм. Бул кимдики сөз обон өзүндүкү. Молодец, жанында студияда иштеген балдар бар эле, ошолорго айтам, мына ушундай таланттуу жигиттерге колдоо көргөзбөйсүңөр. Карачы, эмне деген жакшы ырлар бар экен деп мотивация болду ушун. Ошол сыңарындай сөз түрдө акындар менен иштешип карап койбосок, балким биз жаштар жеңил желпий сөздөрү көп жазып калып атабыз негизи. Акындар менен көбүрөөк иштешет атасыз. Деги эле ушул ырдын кандай багытына көбүрөөк табитиңиз тартып, жан дүйнөңүз каалап турат? Мисалга алганда, шайыр шаңдуу, жүрөгүңдү ачасыз деген мисалы. Чындыгында ооба, бирок шаңдуу ырлар негизи статистика боюнча хитерлардын 80% шаңдуу ырлар экен. Ошол сыңарындай мен да шаңдуу ырларга көбүрөөк базым жасап калдым. Анткени шаңдуу ырлардын эмнеси жакшы? Мындай сахнада ырдасаң да, бир жакшылыкта ырдасаң дагы эл бийлеп, сени менен кошо кол чаап, анан өзүң да бийлеп, сахнада ырдап бийлеп зерикпейсиң, просточу. Жайырда тура бересиң го, бир калыптачы. Эл да уйкусу келип, ыр бүтпөй өзүнчө. Эгер жакшы ырлар болсо, почему бы нет? Көбүрөөк шаңдуу ырлар болсо, элге музыка дегенде эмне бул? Шаң, ушундай го негизи. Ал эми кайгы, муң жөн эле койсунчу, негизи. Жөн эле жүрөлүчү негизи. Негизи Темир мырза, ошол чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө жалпы эле канча жыл болду? 6 жыл болду. 6 жылдын жүзү. Баш оту менен аралашканыма 6 жыл. Жүзүндө канча чыгарма жараттыңыз жалпы? 10го жакын клип бар, бир 15 чакты ырым бар. Демек, ошол чыгармачылыкта иштешүүдө ошол ырлар эл назарына эң жогорку деңгээлде жетүү үчүн, баягы даяр жетилип бышуу үчүн продюсер менен иштешүү керекпи же? Негизи продюсериңиз билишибизче жок, сизде? Мен продюсер менен иштешкениме быйыл 3-жыл. Ошол ким продюсериңиз? Лутфулла Бузурманкулу продюсерлик борборунда быйыл 3-жыл иштеп атам. Негизи баягындай бир жакшы сөз бар. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейчи. Албетте.
сөз түрдө эми продюсериң деген бул сенин устазың, туура жол көргөзгөн, туура багыт көргөзгөн, мынтип кийин, мындай сүйлө, мындай алып жүр өзүңдү деп. Анан кийин ошол чыгармачылыгыңа сага сөз түрдө мындай дем күч берип турган, сен үчүн чуркап турган бул менин продюсерим, быйыл 3-чү жыл. Учурдан пайдаланып, негизи бүгүн биз өзүбүз убактыбыз жетишпей калган учурда ушул бирөө үчүн иштеген чындыгында бул чоң эрдик бүгүнкү күнү. Албетте. Ошон үчүн ошол учурдан пайдаланып, продюсериме Лутфулла Узурманкулуна ыраачылык айтам, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Илгери болсун. Дал ошол чыгармачылыгыңыздын башаты туулган жерден башталып, туулган жер аталышында чыгармаңыз алгаш чыккан соң ким чыгармачылыкка эргүү берди десек, мен ойлоп атам, бул үй бүлөдө бир чыгармачыл инсандар бардыр, атадан балага өткөн өнөрдүр деп. Туура. Негизи мен өзүм чыгармачыл үй бүлөдөн чыккан жигитмин, 3-бир тууганбыз. Эң улуу байкем да музыкант. Эжекем да ошол мектеп учурунда ырдап калчу, азыр эми турмушка чыккандан кийин ырдабай калды, алыстап калды. Бирок байкем ошол алда музыкант, жашылыктарда чогуу кызмат кылабыз элге. Атам деген профессионалдуу музыкант, музыканы ушул бардык музыкалык аспаптарда ойнойт, обончу, аткаруучу, сөз жазат атам да. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп ошол бизди бала бакчадан ырдатчу. Бала бакчадан ырдап калдык, кийин мектепте жаш таланттарда ырдадык. Анан кийин ошол Бишкекке барсам мен ырчы болсом деген өтө чоң ниетим бар болчу. Бирок апам негизи врач кесиби боюнча. Бирок ал инсандар негизи ырчы болбойсуң, сен мындай бир серьезно эле бир жумушта иштечи депти. Анан мен күлүп калчумун. Бирок болбой эле не серьезныйбы депчи. Анан ошентип мен кесибим боюнча программистмин негизи. Программист бүткөнсүз окуп. Анан кийин бирок все равно мойнунан байлаган ити ууга жарабайт деген сөз бар. Албетте. Ошон үчүн мен учурдан айткым келип турат, ошол өзү баланын негизи жан дүйнөсү эмнени тартса, ошол нерсеге бериш керек. Ошондо гана ар бир адам өзүнүн жумушун сүйүп аткарганда гана ийгилик жаралат. Ийгилик жаратуу үчүн сөз түрдө жан дүйнөгө нерсени каалоону аткарыш керек. Ошон үчүн Темир мырзадан урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге мотивация болду. Сону. Мотивация негизи 1000 сомдон бирок. Сизерге эмгек Сиз эфир аркылуу. Ошон үчүн деги эле юморго жакынсызбы? Негизи чыгармачыл адам болгондон кийин биз көбүнчө баягы күлүп жүрөбүз, андай тем более жакшылыкта жүргөн соң баягындай бура сүйлөгөн, күлгөнгө жакшы деп. Деги эле жаштардын азыр негизи айоо мындан да күлдүрмөкмүн, просто шаңырап жаңы эле отуруп отуруп келдим да, еще мен ойгоно элекмин топ. Деги эле бүгүнкү күндө жаштардын бир кандайдыр бир багыты, агымы десек да болот, TikTok багытына бурулуп турган учуру сиз колдоносузбу? кандай? TikTok дүйнөсүндө кандай? 350 миң эң жакшы көргөн эмем видеом негизи жакында эле ачтым. Азыр бир 3,5 миңдей катталуучу топтодум, жакында эле ачтым бирок. Анын эң жакшы көргөн видеом 350 миң видео болду. 14.400 лайк алды. Сыймыктануу менен жүрөм. Куттуктап койсок болот бул жакта. Мындай сиздер көргөзгөндө катталам деп жүрөм. Ар кимдин эле колунан келе бербесе керек андай TikTok'тарга негизи эми бул дагы болсо талант. Темир мырза, байкашыма караганда сиз үйлөнө элексиз. Анан качан буйруса мени алып кетесиз деп коесуң. Бойдокчулук менен коштошосуз. Негизи жеке жашоого кайтып келе турган болсок, быйыл эми ниеттерибиз бар. Үйлөнүп, ошол сиздер аркылуу жалпы элибизге жар салып, элдин батасын ала турган. Азырынча бирок жүрөк бош. Чыгармаларды жаратып, иштеп алып, анан издеп. Жүрөк бош деген сөздү айтып атат, жакшылап. Болса өзүмдүн сүйүктүү балдарымдын сүйүктүү апасын тапсам эле сиздерде. Темир мырза, сиздин болочоктогу жубайыңыз сиздин көз карашыңызда кандай болуш керек? Жакшы болуш керек. Мисалы эртең менен Кутман таң алып барыш керек деп коебуз. Бир аз сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Негизи жок, бул серьезно айтат негизи. Деле. Кандай болуш керек? Эми сөз түрдө аял зат деген бул үйдө мугалим дейт эмеспи? Ошол келечекте балдарга жакшы бир тарбия бере турган. Ошол ата деген эми ата деген ал ким ал? Ата деген бул өтө серьезный кишилер негизи. Жакшы көрөт энедей эле, бирок көп айта бербейт го.
көп эркелете бербейт. Негизи ата деген ушундай серьезный киши. А бирок эне деген бул ошол баланы ошол курсак түйүлдүктөн баштап ошол качан болсо ар дайым эне ойлоп турат, курсагын тойгозуп турат, тарбияны берип турган эне болот. Ошон үчүн балдарга жакшы тарбия бере турган. Эң башкысы ар бир үй бүлөдө өйдө төмөн болот. Негизи аны угуп жүрөбүз, баарыбыз бойдок болсок дагы. Дал ошол башка бир эме ар кандай сыноо түшкөндө ошол эң башкысы ошол сыноолорду сабырдуулук менен гана жеңе турган. Демек, оор басырыктуу мүнөздөгү адам ошол ошондой сабырдуу болот. Кыскасы ошондой болуш керек. Ыймандуу болуш керек. Эрте турган сергек жашоого умтулган кыздар учурдан пайдаланып түз эфирден көрүп угуп калды десек болот. Деги эле ушул жаз мезгили кирип келди, Темир мырза. Баарыбызга маалым болгондой эле айлана жанданып, жылуучулук орун алып турган мезгил. Деги эле жаздын келиши жан дүйнөңүзгө кандай эргүү таасир этти? Негизи былтыр ушул маалда мен ошо огороддо катуу иштегем. Дыйканчылык менен. Пандемия учурунда Картошка, клубника, бадыран, капуста, баклажан отургузуп. Отургузган Анын баарын жеп билесизби? бүткөнбүз ошо күзүндөчү. Вот азыр эми кайрадан ошол жазгы талаа иштери башталып калды. Өтө чоң эмес, бир 10 соток огородубуз бар. Ошол жерге барып, азыр ниеттер бар эми орозо учурунда. Азыр бошпуз баарыбыз, жакшылык жок. Эртең менен ушундай эфирлер гана болуп калбаса, уйкунан туруп ошо. Темир мырза дагы бир талантына күбө болдук. Иштеген өзүнчө бир рахат, чынын айтыш керек. Чөптөрдүн арасында бир жыргал го, эч ким жок, музыканы угулуп, жер айдап. Демек, оокатка дагы тың экениңизди байкасак болот. Өтө деле тыңбеш, мен азыр чөтө өтө тыңдай көрүнөт атат окшойм негизи. Жок, бирок негизи убакытты ушинтип пайдаланганда жакшыраак. Зато күзүндө жейсиң го ошонун баарын жыргап, клубникаларды. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип биздин студиябыздын көркүн ачып, шаңына шаң кошуп, жагымдуу маек куруп бердиңиз. Эми ошо маек соңунда сизге эркин микрофон суналы. Бат эле, ушундай. Убакыт деген учкан экен да. Негизи барыңыздарга мына ушул күнгө жеткирген жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Рамазан айы эң ыйык ай. Бул деген ошол баягы чындыгында бир аз көп нерседен тыйылабыз го эми, баягы тамак аштан. Ошон үчүн өтө сонун ай. Ошо орозоңуздар кабыл болсун, жакшы ниеттериңиздер кабыл болсун. Ар дайым жакшылык болсун элибизде, жүзүңүздөрдө ар дайым жылмайуу болсун. Ошол сиздер менен бизди байланыштырган ушул ортобузда алтын көпүрө ЛТР телеканалынын жамаатына ыраазычылык айталы. Оорубаңыздар. Ошол бизге окшогон ушундай чыгармачыл топ менен ушул жалпы элибизди ортосунда сиздер мындай көпүрөсүздөр, пайдаланыңыздар бекем болсун. Сиздерге терең ыраазычылык, ал эми элибизде ар дайым жакшылыктар болсун. Ай, рахмат. Эми Темир мырза, уруксат этсеңиз, маектин соңун бир жагымдуу чыгарма менен жыйынтыктасак кантет. Сөзсүз түрдө. Сизден да куту сахнага чакыралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөк, бүгүн бизде студиябыздын коногу ырчы, оончу Темир Дамирбеков болду. Азыр сиздерге анда эмесе жалпыңыздарга жагымдуу чыгармасын тартууласын, бирге тыңдайлы. А биз болсо колдоп туралы. Bir gana söz aytayın, açuğundu bas bas. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач. Bir gana söz aytayın, açuğundu bas bas. Сагынып калсın дейсиңби, зарыгып калсın дейсиңби, тарынып калсın дейсиңби, ey жасылып калсın дейсиңби, чеменимде жүрөгүмдү оруп калсın дейсиңби. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач. Bir gana söz aytayın, açuğundu bas bas. Төгүлбөсүн мончоктой көздөрүңдөн жаш жаш. Артык көрөм мен сени өзгө гүлдөн раз раз. Көп күттүм, ай күттүм мен махабатты чын дилден. Билбедим же утулдум, билбедим же уттум мен. Жан дүйнөм бүт жалында, баалай билгим барында. Мен кайрадан келдим го жүрөгүңдүн алдына.
ачууңду бас бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас бас. Шектедің ай шектедің, көп сынайын деп мені, балай білсем мен сені, барқыма сен жетпедің. Жан дүйнөм бүт жалында, балай білгін барында, мен қайрадан келдім ғой жүрегіңдің алдына. Сағынып қалсын дейсің бі, зарығып қалсын дейсің бі, тарынып қалсын дейсің бі, ей жасылып қалсын дейсің бі, жеменимда жүрөгүмдү оруп қалсын дейсің бі. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас бас. Төгүлбөсүн мончоктой көздөрүңдөн жаш жаш, артык көрөм мен сени өзгө гүлдөн раз раз. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач ач. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо өз көрсөтүүбүздү алдыны көздөй уламакчыбыз.